Кызыл Кыя шаарынын жүргүнчүлөрү мына ушул эшиктен кирип эле бул жагы Ташкент, ал жагы Фрунзе, азыркы Бишкек шаарына чейин учак аркылуу учуп турушкан. Анткени бул Кызыл Кыя шаарындагы жалгыз аба майданы. 10 жылдан ашуун бул аба майданда эмгектенген Калмурза Абдрахмановдун айтымында кезинде учак кызматын пайдалануучулардын саны арбын болгон. Күн сайын 5 рет учактарды кондуруп, учуруп турган учур 20 жыл артта калды. Ошол жылдары Союз балында аэропорттон Бишкекке 3 рейс уччу эле. Ташкентке 1 рейс, Ысыккөл Чопон Ата шаарына 1 рейс уччу эле. Ушунчалык эл да көп болчу эле, дайым толуп турат эле биздин рейстер самолетторго. Ушу Союз жыл тарагандан бери ушул токтоп калды. 1998 жылдын октябрь айында акыркы учак кабыл алынган. Эми болсо имараты кароосуз калып, учуу тилкесин чөп чарлар баскан. Анын айынан учак кызматын пайдалануучулар Ош аэропортуна барууга аргасыз болушууда. Азыр аэропорт жоктугуга байланыштуу биз только Ош шаарына барышка туура келет. Башка жакын ортодо уча турган аэропорт жок. Бирок аэропорттун оруп турат. Эми азыр ушул күндө бир 100 км арзан жакын эле жер сезилет. Бирок чындыгын келгенде, убагында келгенде жаш балдар бар, мунж адамдар бар, инвалидтер бар дегендей. Ошолор үчүн дагы бир нече саат канчалык бир мааниге ээ болуп калат. Ошол үчүн ушул аэропорт иштетип койгондо бийликке аябай жакшы нерсе болот эле. Кызыл Кыя аэропортун кайрадан мурдагы абалына алып келүү маселеси көтөрүлүүдө. Бул боюнча депутаттык комиссияда көрүп кеткен. Депутаттык комиссия, өкмөттүк комиссия келип, ликвидацияны жоюп, протоколдорго, токтомдорго өзгөртүү киргизгени бизге сөз беришти. Кудай буйруса, жакын күндөрдө өзгөртүү кирсе, ошол аэропорт келечекте 450 миллион доллар кетеби, канча кетет, реконструкцияга аракет кылып атабыз. Учурда облус аймагында 2 аба майданы иштеп келет. Исфана жана Баткен шаарлары аркылуу жумасына 3 рет Борбор калаага учак каттоодо. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.